Салам достор. Биздин каналда жаңы саякат рубрикасы. Анын биринчи санында біз сулуулуктун жана моданын шаары Парижге саякатка чыгып, Сена дарыясын бойлой, анын баалуу архитектуралык эстеликтерин көрмөкчүбүз. Даяр болсок анда кеттик. Нотр-Дам де Пари же Париж Кудай эне собору. Париж шаарынын дал ортосунан агып өткөн Сена дарыясында орун алган Сите аралынын чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. 12-14 кылымдарда курулган готика стилиндеги собор Парижге көрк кошуп турат. Бийиктиги 69 метр. 1804 жылы бул жерде Наполеон өзүнүн коронациясын өткөргөн. Сорбонна университети Франциянын чыныгы сыймыгы, Европадагы эң мыкты жана эң алгачкы университеттердин бири. 12 кылымдын орто ченинде түзүлүп, азыркыга чейин эң мыкты билим берип келет. Бүгүнкү күндө бир канча бөлүмдөрү иштейт. Анын мыкты бүтүрүүчүлөрүнө Фома Аквинский, Игнатий Лайола, Эразм Роттердамский, Дени Дидро, Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Пьер жана Мария Кюрилерди кошсок болот. Сена дарыясынын оң жээгинде жайгашкан Лувр музейи дүйнөдөгү эң атактуу музейлердин бири. 16-18 кылымдарда француз королдорунун резиденциясы болгон. 18 кылымда музейге айландырылып, алгачкы коллекциялар королдор Франциск I жана Людовик 14-түн жеке фондусунан коюлган. Жалпысынан 300 миңден ашык коллекциялар бар. Дүйнөлүк шедеврлердин арасында Леонардо да Винчинин Мона Лиза чыгармасы дагы жайгашкан. Луврдан ары Сена дарыясын бойлой жүрсөк, биз Элисей талаасына кескелебиз. Бул макулдук аянтынан Триумфалдык аркага чейинки 2 километрге созулуп жаткан кеңири көчө. Белгилүүлүгү жагынан Нью-Йорктогу 5-авеню жана Лондондогу Оксфорд стриттен кем калышпайт. Бул көчөнүн боюнда ар кандай дүкөндөр, офистер, элге кызмат көрсөтүүчү ишканалар, мекемелер орун алган. Көчөнү бойлой биз өтө кооз архитектуралык курулуш имараттарына күбө боло алабыз. Триумфалдык арка Париж шаарындагы өтө белгилүү архитектуралык курулуш эстелиги. Шарль де Голль аянтында орун алган бул эстелик 1806 жылы Наполеон Бонапарттын буйругу менен курулушу башталып, 1836 жылы аяктаган. Бул имараттын бийиктиги 49,5 метр. Бул имарат бир эле Париж шаары эмес, бүтүндөй Франциянын символу болгон Эйфель мунарасы. Сена дарыясынын сол жээгиндеги Марс талаасында орун алган. 1887-1889 жылдары бетондон жана темирден ширелиштирип курулган. Бийиктиги 324 метр.
Башкы куруучусу Густав Эйфель. Мунараны көрүү үчүн жыл сайын дүйнөнүн булуң бурчунан миллиондогон адамдар келип кетишет. Чындыгында бул мунара ошого татыктуу. Калган кооздугун өз көзүңүздөр менен көрүп күбө болуңуздар. Достор, саякат жактыбы? Эң негизгиси биздин саякат акысыз жана коопсуз. Видео жакса лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Кийинки саякаттарга даярданыңыз.